Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биз бүгүнкү сабагыбызда сиздер менен маектешүү адеби деген темада сөз кылабыз. Адатта биз күнүбүздүн көпчүлүк бөлүгүн түрдүү адамдардын курчоосунда өткөрөбүз. Алар менен пикир бөлүшүп, көп тармактуу маектерди курабыз. Адам баласы ичиндеги оюн башкалар менен бөлүшпөсө, балким жарылып кетмек. Маектешүү зор өнөр, чеберчилик. Маектешүү учурунда ким сөзгө конок бере билсе, кунт коюп укса, маектешүүнү баалай билип, айрыкча сонун сөз, куйкум кепти орду менен айта алса, ал ошол маектешүүнүн анык падышасы болмокчу. Сиз маектешүүнүн адебин билесизби? Адамдар менен маектешип жаткан учурларда эмнелерди эске алуу керек? Маектешүүнүн адебин сактоо кандай жерлерде керек болот? Жана ошондой эле маектешүүнүн биздин жашообуздагы орду канчалык? Эгерде сиздер бул суроолорго жооп берүүгө кыйналып турган болсоңуздар, анда бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө бул суроолордун баарына кеңири жооп ала аласыздар. Андай болсо сизде маектешүү адебинин кайсыл бири жок, кайсыл бири бар экендигин, кайсыл бирин дал ушул сабагыбыздан кийин эске алып, аны жашооңузда колдоно аларыңызды байкап, биз тараптан берилген маалыматтардын баарына байкоо салып олтурсаңыздар болот. Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Күнүмдүк жашообузда биз көптөгөн жайларда адамдар менен маектешүүбүзгө туура келет. Айта кетсек, мектепте, үйдө, тамактануучу жайларда. Айтор каалайбызбы жокпу, биз тааныган, тааныбаган адамдар менен мамиле курабыз. Башка адамдардын алдында биз маектешүүнү туура уюштура билүү үчүн эмнелерге маани беришибиз керек? Дал ушул өзөктүү суроодон бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Элестетебиз. Биз башка бир чөйрөгө кошулуп калдык. Андай болсо алгач эмнелерге маани берүү керек деп ойлойсуз? Бул суроого биз тараптан айтылган маалыматтарды азыр эле өзүңүзгө сиңирип алыңыз. Оболу олтургандардын жек көрүүсүнө кабылбас үчүн дене башыбыз жана кийимибиз таза болууга тийиш. Ал эми тиштерибиз жуулуп, мүмкүн болсо сарымсактын жана чейки пияздын жыты келбөөсү керек. Эгерде бул эрежелерге маани берип турган болсок, анда сиз маектешүүчү адамдын алдына кирип, ага салам айтып, кол алышып, учурашып, андан соң маектешүүнү уюштура баштаса болот. Эгерде бөлмөдө көп адамдар болсо, анда бир эле салам айтуу баар үчүн жетиштүү болуп саналат. Ал эми чоң чөйрөгө кирип калган учурда өзүбүздөн улуу адамдын жогору отурууга, уруксатсыз эки адамдын ортосуна жайгашуу эрежелерге туура келбөөсүн эсибизден чыгарбаганыбыз жакшы болот. Мындан сырткары жашы улуу адамдар эшикке чыкмакчы болушса, анда аларга орун бошотуп берүүбүз абзел. Коомчулуктун алдында жамбаштап жатуу, бутту ары бери сунуу адепсиздик болуп саналат. Отургандардын маегине аралашууну кааласак, жүйөөсүз аракет кылуудан сактанып, улуу кичүүлөрдүн баардыгын урматтап, жашына карап мамиле жасашыбыз абзел. Кабак түйүп, күңкүлдөп сүйлөөгө болбойт. Эң негизгиси, мамилебиз жайдары, кабагыбыз ачык, сөздөрүбүз ширин жана назик болууга тийиш. Маектешүү учурунда эстеп, үргүлөп олтурууга болбойт. Сүйлөгүбүз келсе, анда бөтөндөргө сөз бербей, өзүбүздү акылдуу сезип улам-улам сүйлөй берүү да чоң адепсиздик. Мындан сырткары чоң адамдар сүйлөп жатканда алардын сөзүн бөлүп сүйлөө да болбойт. Ал адам сүйлөп бүткөндөн кийин гана айланадагы адамдарга карап сүйлөгөнүбүз дурус. Артыкча өлчөмдө көп сүйлөп, эзмелик кылганга да болбойт. Сөздөрүбүз так жана даана, кыска жана маанилүү болгону жакшы. Маектешүү учурунда эч кимди ушактоого, ушак сөздөрдү угууга аракет жасабаганыбыз абзел. Көпчүлүк адамдардын арасында жан шеригибиз менен сүйлөшүп жаткан учурда башкаларды сөөмөй менен көрсөтүүгө,
үндү катуу чыгарып шылдың эретинде күлгөндөй түр көрсөтүүгө болбойт. Анан да маектешиңдин жеке намысына тиешелүү болгон сөз айтууга, анын ыза турматына тийишүүгө болбойт. Коомчулуктун алдында адамдарды лакап аты менен чакыруу, адамдар менен шыбырашып сүйлөшүү башкалардын сага болгон көз карашына терс таасирин тийгизет. Урматтуу окуучулар, андай болсо сиз төмөнкү 2 суроого жооп берүүңүз керек. Суроолорго жооп беребиз. Эң жакын досторуңдан сага кайсыл досуңдун мамиле куруу адеби жагат? Эмне үчүн? Бүгүнкү сабактан кандай тыянакка келдиң? Дал ушул 2 суроого жооп жазган болсоң, өзүңдүн класс жетекчиңе жоопторуңду түрдүү социалдык тармактар аркылуу жеткир. Биз сиз менен кийинки тарбиялык сабактардан көрүшкөнчө сак саламат туруңуз деметчүбүз.